кемпирди бир тазаласам ошол жанагындай аякпаган бир ооруларынан аягып кеттим. Ал эмне менен ооруп атканын ал медицинага биздин медиктерге көрүнүптүр, колунан келбейт. Анан тетиги немедеги медиктерге барат, Кытайдын медицинасына барып аяктан лечение кылат, а элден аякпайт. Анан кийин менден келип эле тазаланып эле анан аяк кетет ал. Анан аяк кеткенден кийин анан ал кемпир неме кылды да. Неберелерине дайындаптыр, ай, ушу баланы алып келгиле, келип сыйлагыла. Мына тети Кытайдан аяктыра албай койду эле, мына мен бияктан аяктым деп. Анан кийин ошо менен мени конокко чакырышат. Анан кийин берде келип бир жигит, ошо корреспондент беле, тынычтык келип жүрчү да. Анан ошол жигит анан неме кылып анан, ой, сиз охотага кызыгып турбайсызбы, тиги бул деп анан кийин неме кылды да. Анан ошол тияка конокко баргандан кийин аябай коноктошту. Ат башыда сыйлашты. Анан кийин неме кылышты. Охотага алып барышты бир жерге, ошо кашарлардын тегерегинде. Анан алар охотага барып, ал жерден элик аттык, жана чил, кекилик аттык. Анан коем, ушу менен болду, рахмат сыйыңарга кетейин десем, жок, тиги бизде охотничий хозяйстволор бар, тиги арпада. Ошол жакты көрсөтүп кетели. Анан биз бир тайгандарды дайындап койгонбуз, анан тиги немелерди дайындап койгонбуз деп анан ошол жака анан тиги айтып алып кетишти да арпага. Анан арпага баратканда бир топозчуну, кичинекей топозчунун аялы менен кызын кошо алып алганбыз. Анан аларды салып алып, анан ошойдон погранзаставадан да өттүк нары бизде, анан өтүп нары арпага кирип баштаганда кар жаап баштады. Анан кар жаап баштагандан кийин уже бир 2-3 сааттайын эле уже машинени айдай албай калдык, уже тыгылып баштады машинелер. Анан жарым жолдо калдык. Нары же топозчунун үйүнө жеткизе албайбыз, же артка кете албайбыз. Анан эми тиги топозчунун жаш баласы менен жана аялын жарым жолдо таштап кете албайбыз, аркага кетсек. Анан кийин коем топозчуга чейин жетели деп анан эптеп күчкө салып атып, машинелер тыгылып отуруп, бири-бирибизди сүйрөп түртүп отуруп, немеге жеттик да. Топозчунун үйүнө жеттик. А топозчунун үйүнө жеткенден кийин ровно 7 сутка күндүн көзү ачылбай эле кар жаай берди да. Топоздун үйүндө жата бердиңер, топозчунун үйүндө бир где-то 5-6 күн жаткандан кийин уже кар басылабы десе басылбай койду. 7 күн жаттык да почти. Анан кийин кар басылгандан кийин анан эми аракетибизди кылалы, кетели дедик да. Кетели десек, машина жылбайт. Машиненин немесине чейин кар болуп калды. Бамперине чейин. Анан кийин ошол. Анан кийин эми топозчунун аялы ыйлай баштады. Эми алар деле жаска чыкканга чейин ока ташы ченеминип эле да. Аяка же самолет барбаса, же машина барбаса кышында. Жаска чыга турган, анын тиги жетип алабыз. Анан алардын тамак ашын жеп, тиги топозчунун аялы уже эшикке чыгып ыйлап жатканын көрүп калдык уже. Ой, анан кийин кетели дедик. Кетели деп анан кийин 2 күрөгүбүз бар. Анан жерди күрөп эптеп жылып аттык. Жерди күрөп жылып аттык. Где-то бир 6 суткада бир 20 километр жылдык. Анан топозчунун аялы ошо топозчу менен топоздорду да айдап келип алып туруп, жолубузду жол салып берип атты. Топозду бир сыйра айдап кеткен, топоздун жолу менен кичине машина менен жылып аттык да. Анан кийин кичине неме кылып да жатты. Тамак ашыбызды дагы ызык тамактарды алып келип неметип атты ушу 6 күнгө чейин. Анан 6 күндөн кийин неме бүт топливобуз баары түгөндү. Машинелерди таштадык, анан жөө кеттик. А менин бутумда болсо неме резинка өтүк менен болчу. Ичинен жанагындай кийистен байпак кылып алгам. Анан 5-6 күндөн бери чечпей жүргөндө тиги резинка өтүктүн ичи менен суу болуп калды экен. Суу толуп кетет экен. Дагы
берки кийистен жасалган байпагым полный эле суу болуп калды да. Анан эми жанагы 7 күн кар жаагандан кийин эми ошол кезде мындай температураны ченеген неме термометр жок да. Менин түшүнүгүмдө мындай эле болуп атты, бир 50-60 градуска чыгып кетти болуш керек деп ойлойм. Суу өтө катуу суу болду да. Мисалы адамдар чыдайт экенсиң, биз мындай суукка чыдап аттык да. Мисалы жана тайгандар суукка чыдабай менин үстүмдө жатып өлүп атты да, тайгандар тоңуп калып атты. Анан ошо менен ошол бирибизди сүйрөп эптеп чыктык да. Анан ошо бүт полный колумду, бутумду, бетимди полный үшүк алып кетти да. Полный үшүк алып кетти. Эми абсолютно мындай да. Ошо кезде мен үшүк алып келгенде көрдүң белең сен? Жок, көргөн жок белең. Капкара болуп кетти да. Капкара болду эле. Анан кийин даже кантип эмне болуп үйгө жеткенимди эле билбейм. Ал бир погран заставанын балдары ошол жерден медиктер жардам берип, жана кар менен сүртүп неме кылышып атты. Анан кийин бир таксини нанимать этип салып жибериштир мени. Ошол бойдон үйгө келдим. Где-то 25 килограмм арыктадым. Мындай эле сөөгүм эле калды да. Анан келгенден кийин уже врачтар келип эле айтты сразу. Эки тизеден буттарын кеспесек уже гангрена кетти, чирип, буттар чирип барат. Анан кийин ошо балам менен сүйлөшүп атты врачтар эшикте. Укпай эле кой, бул давай жанын сактап каламын десеңер, давай апарып азыр кесели, буту колун кесебиз. Мен кестирбей койдум, анткени мен өзүм мына анатомия, физиология немени жакшы билем да, клетканын восстановить эткенди, ал дагы өзүмдүн чыгарып аткан сууларымдын действияларын билем. Мен айттым, мага тийишпегиле, мен силердин назначить эткен дарыңардын бирөөсүн ичпейм, анткени азыр дарын иче турган болсом, менин клеткам восстановление болбойт. Эгер дары ичпей азыр мен өзүмдүн сууларым менен тазаланып, еще жанагындай ванночкаларды немелерди принимать этсем, восстановление болгонун билем да. Ошентип отуруп 4 айда полностью восстановить этип алдым да. Мынакей азыр өңү түзүмдө бир так жок да, колумда эч, буттарымдагы, жолбосо мына эки тиземден ылдый уже 100% уже кеспесе мындай болуп калган, куурап калган болчу. Тырмактар түшүп, биринчи момугундай болуп, кап сары шишик болду, суу толуп эле. Анан кийин ал дагы телефондун өңүндөй болуп эле капкара болуп, мындай катып калган да. Немелери да, палецтери да кыймылбай калган, мондай болчу. Анан ал дагы өзүмдүн жанагы аденимден сууга неметип алып туруп, бутумду сууга салып отурдум. Уже карасам, уже кожалар восстановить этип баштады, тырмактар чыкты, буту колум кайта восстановление кетти. Ошентип отуруп 4 ай дегенде полный восстановить этип кетти. Анан өтө кыйналганым немеде болду. Задний проходдо бала кездерде геморроюм бар болчу, ушул немелер бар болчу да. Ошолор чирип кетти да. Где-то бир 20 сантиметрдей ич агардын ичине чирип кетип, ич агардын мындай эле үзүлүп эле түштү туалетке. Анан обезболивающий ичпей койдум. Крыша ас жерден мындай уже тайып кетейин деген эле состоянияга жетти да. Бир 10 күндөй мындай оозума жыгачты салып алып монтип жаттым да. Дары ичпей, обезболивающий ичпей. Бирок обезболивающий дары ичпегенимдин пайдасы мына бүгүнкү күндө бүт баары восстановить этти. Как жаңы төрөлгөн баланыкындай болуп, полный восстановление кетти. Бүт восстановить этти. Организмдагы 4 ай непрерывно тазаланып турдум да. 4 айда өзүм дагы бир 20-25 жашка жашарып кеттим. Тазалана берипчи. Жолбосо мындай. Азыр канчадасыз ошондо? Азыр 65-тен. Мисалы ошондо 2001 жыл. Жок,
2010 жыл экен. 2010 жыл экен. 2010 жылдан баштап ошондо неме болду да, өзүмдүн деле ден соолугумда көп нерселер бар болчу. Мисалы жүрөктө, боордо, канда бир көп эле оорулар бар болчу да, сөөктөргө чейин ооручу. Ошондон кийин полностью оору дегенди унуттум. Например, даже бир 10 жыл даже грипп менен да ооруган жокмун. Ошондон кийин уже мен өзүм испытаниядан өткөндөн кийин мага азыр ошол 2010дон бери бияка канча деген ооруган адамдар азыр уже до выздоровления, азыр очищенияга өзүм испытаниядан өткөндөн кийин азыр жанагындай, особенно мага азыр мындай больницадан отказ берип койгон эле адамдар келет. Мисалы онкологиядан, же болбосо антип сөөктөрү ооруп, жана ревматоид артритке жетип неметкендер келет. Жана цирроз печень болуп калгандар, сахарный диабеттер, ушундай тяжелый болезньдер менен келишет да. Ошолордун баарысы мындай болуп калды. Кийинчерээк мен ушундай түшүндүм. Оказывается, мен тазалап аяктырып койсом, кайта медицинага барып туруп, медицинский препараттарды, жанагы химиялык заттарды колдонуп, кайта өздөрү ооруга чалдыгып, кайта ооруп калышып атат да адамдарчы. Ошон үчүн азыр моундайга өттүм да, медицинский вмешательство кылбагыла деп түшүнүп берем. Азыр анткени фармацевтический препараттын бүт баары химический препараттар да, химиялык заттарды биздин организмибиз синтездей албагандайын, ал ошол жанагы ичип аткан дары дармектердин последствиясынан адамдардын жанагы бүт ооруп аткан жерлеринен бар ошо да. Ошон үчүн буну менен тазаланып, бул жерде жалаң эле тазалануу эмес да, восстановительный реакциясы да жакшы да мунунчу.